балдарыбыздын тагдыры уже талкаланып калды да эми. Азыркы учурда эмне аскерге барган адамдар дагы ошол туберкулез менен ооруп, ошол жактан жуктуруп келип атыптыр да. Бир элдер коркот да бул туберкулез дегенден кийиндечи. Алардын балдары балана, биздин балдар бала эмеспи? Пораженный деп эле бар, ооруйт деп эле жазылып берилген болчу деп айтыптыр врач. Күнөөлүү адам азыркыга чейин тактала элек. Жаткан жерин көрсөңөр эми бир шумдук оорубаган деле бала ооруйт аерге. МВДга иштей турган бала келип, азыр көрсөңөр чүкөдөй кымындай болду. Жанда турду да, тургандан кийин аларды кайра алып барып мустак суу менен баягылардын баарын шланг менен жуунтат. Аскерге барып, жугузуп алган бул ооруларын жашырып, кээ бир жоокерлер үйлөнүп да калышкан. Аны алардын жубайлары дагы билбейт. Эгер билсе, бизди таштап кетет деп дагы коркуп, камерага ачык чыккандан дагы тартынышууда. Мындай окуя мындан 3-4 жыл мурун орун алып, Коргоо министрлигине тиешелүү аскердик бөлүктөрдүн биринде болгон. Андан соң бул тууралуу сот иши дагы башталып, 2022-жылдын апрель айларында бул 1-май райондук сотуна иш келген, бирок дээрлик 2 жыл өткөндөн бери ушул райондун чечими чыга элек. 2 жылдан бери сот ушунча тергеп жатабы, ушунча иликтенип атабы белгисиз. Кыргыздын бүтпөгөн соту ушуга чейин мынакей созулуп келатат. А бирок бул жакта ошол 35 жоокер оору жугузган экен. 35 жоокердин ата-энеси убарасын тартып атат. Кээ бирөөлөр аймактардан келип атат, кээ бирөөлөр алыскы жерлерден келип атат. Кече эле күнү дагы бир эне менен байланыштык. Ал эне болсо баласы дагы жанагындай оорукчан. Ал эне болсо бутун сындырып алыптыр. Сотко барганга дагы шартым жок деп отурат. А бирок сот созуп өзүнүн кандайдыр бир ишин кылып атат. Анда эмесе ким, Айгүл эже, сизденби? Окуя тууралуу айтып берип коесузбу? Уулуңуз аскерге барган убакыт, анан кийин бул кургак учук оорусун жуктуруп келди аскерден деп атасыздар. Ошол кандай болгон? Бул биздин уулубуз, менин неберем келген да, солдатка, аскерге. 2020-жылы ноябрда келишти эле. Ноябрдын 25-теринде жана ант беришип, анан частарга бөлүнүп кетишкен. Бөлүнгөндөн ошо ноябрдын этегинде бөлүнүштү да. Анан январдын башы ченде эле ушундай кургак учук оорусу чыккан эмелер байкала баштап, арга жака бөлүнгөн балдардын ичинен ооругандар чыга баштаптыр. А менин өзүм неберем апрелдин 1-inde ошо кургак учук болду деп, андан мурда госпиталга жатты, мындай буту ооруп, буту менен жатып 1 айча. Таза деп чыгып атып эле апрелдин 1-inde ошо туп больницага алып барып анда жаткырган кошуп, менин балам 28-чи болуп барды. Анан баардыгы болуп 35 бала ооруп чыкты этегинде. А ошондон бери эле Коргоо министрлигине, военныйлерге жана жаңы келип ант берген жерге чейинки болгон жерлерине чейин ата-энелер ошо баарды эле түп көтөрө баары барып эмне болгонун аныктайбыз деп арызданып барып жүрүштү. Бул эмне болуп жукканы. Анан бул бир айылдан келген баладан жукту делинип атат, бирок ушунун аныгы эмдигиче чечилелек, кимден жукканы. Негизи буга чейин жанагы түрмөгө отургандарды көбүнчө ошондой ооруларды жуктурат, ошондой оорулар пайда болот сыздан, түрмөдөн деп илгери айтып калышчу эле. Эми азыркы учурда эмне аскерге барган адамдар дагы ошол туберкулез менен ооруп, ошол жактан жуктуруп келип атыптыр да. Ошо солдатка ошо бөлүнүп кеткен чекти жерден жуккан экен, анан тарап кеткенден кийин жанагынча бала ооруп атпайбы? Анан биз ошо 1 жылдан ашык ар жака бер жака балдардын ден соолугуна ушундай туура эмес залал келди деп военныйлерге эме коюп, доо коюп жүрдүк. Анан бир кайсы мезгилдерде балдардын 70 миңден компенсациясын төлөп берди. Анан ошол апрелден 22-жылы апрелден кийин тиги бул аскер бөлүгүндөгү прокуратурадан бул сотко 1-майдын сотуна өттү иштери. Анан ошондон бери мына азыркы күнгө чейин, бүгүнкү күнгө чейин соттон андай-мындай эч жыйынтык чыга элек. Анан бул балдар азыр жаш баары өспүрүм иштейт экен. Азыр иштеген жердин баарына белетти талап кылат экен. Анан белеттери таза болбосо андай-мындай жерлерге иштей албайт экен да. Ошону күтөбүз биз, ушу жактан сот эрте бүтсө, балдарыбыздын белеттери оңолуп колдоруна тийсе деп эле. Балдарыңыздар кандай жумуштарда иштеп атышат? Мисалы жанагындай бардык жака барып иштегенде эле жанагы санитардык китепчесин талап кылат.
ошону айтып Ошол койсоңуз, бойдон. жанагы санитардык книжкаларга туберкулез деп жазылат да, эми текшергенде инфицирование туберкулез этилом эмен болгондо негизи носитель туберкулез да буларчы. Анан эми булар деген 3 жыл болду, бирок балдар деген күн суукта мындайда жүрүп атат да. Баары бир парез чыгат экен да, өпкөнүн издеринен баягы өпкө тартылганда балдардыкы тактар көрүнүп атат да. Анан мисалы үчүн чоң мындай жумуштарга балдар кирген жок, кире алган жок. Азыр 2-3 бала гана студент. Адамдар деле эми кооптонуп Алар деле кооптонуп атат да, мисалы үчүн туберкулез булар кээ бирөө уккан балдар. Ооба. Анан эми мындан эми бир жерден 6 бала үйлөнгөн да балдар бар экен. Эми 6 бала деген эме да келинчектерине да айтпайт да. Эми алар эми ошолор келип да алар да сотко келип сурак бериш керек эле да. Булар ошо 6 балалардын да азабынан да бул да токтоп атат да. Бир чети ошолор да кармап атат да, монча 35 баланычы. Келбеген менен бирок эми бул жерде далил бар болуп атат да, ошол Далил бар. бөлүктөн Чыккан бир бала. Оорунун очогу пайда Ачогу болуп, чыккан, ачагы ошол чыккан. жактан ушунча жоокер Жугузду жуктурду деген далил бар да. Далил чыккан. Бул аскердик прокуратура тарабынан да далилденди. Далилденген прокуратурадан далилденип анан бияка сотко өткөн. Бирок эми 2022 жылы. аскердик прокуратура далилдеп берген күндө дагы сот ушунча созуп атат да. Созуп келатат. Акыркы могу прокуратурадан биз кол чогултабыз дегенде тигинеке тети немеге таласка өзүбүз барып и жумгалдыкына барып өзүбүз тоодо экен ал балдар мал багат экен. Ошол жерден кол койдуруп допрос сурап, суракты ошол жактан алып келинген да. Эми чындап эле эми андай илдетти алып жүргөндөр дагы эми ошондой жерлерге иштебесе азыр адамдын ошол жоокерлердин тагдыры мындайча айтканда талкаланды да. Тепселенип калды укугу. Эми башкалардай болуп эл менен аралашып да көп иштей албайт. Эми бул жерде уялып бүдөмүк болушуп келе албай атпайбы? Балдар да ошондон качып келбей атат. Сотко өзүңөр да келгиле десе келе албай атат. Жана үйлөнгөн балдар ачык эле айтты, биз ушу семьябызга деле мындай да ачык айта албайбыз. Айта элекпиз деп, анан ошон үчүн мондай эмеге чыкканга келе албай атабыз деп жанан келбей атышпайбы? негизи ошол аскердик бөлүктүн ошо жетекчилиги тарабы, коргоо министрлик тарабынан же болбосо аскердик прокуратура тараптан кандайдыр бир жаза алдыбы? Чара колдонулду ошол адамдарга? Ошол убактагы эмелер командирлер түштү. Жумуштан мындай эле кызматтан кетишти. Ошондой. Кандай негизде кетишти белгисиз да? Билбейбиз да. Эми ушуну убагында баягы каралбай калган, муну жашырышкан бул эмени дагычы. Ал жакта мисалы кызматтан кеткен менен балким башка жакка барып, андан жакшыраак кызматка кетип калган. Аларды иштеген жок, пока иштей элек. Өткөндө балыкчылар да келип бизден суранды эле, ата-энелерден ушундай биз иштей берели. 5-тен 6-дан балдарыбыз бар, ошону бага албай атабыз дегенде биз уруксат бербей койдук. Алардын балдары балана, биздин балдар бала эмеспи? Биздин балдар мына өздөрүнүн эмеси менен кеткен балдардын бар. Бүт балдардын баары өздөрүнүн ой эмеси менен кеттирди. Мен жибербейм десем да менин балам болбой кеткен ошо эмеге, солдатка, армияга. Анан баргандан кийин ошолардын шаллакылыгы, врачтардын шаллакылыгы, бенден военкомдордун шаллакылыгы болуп атат. Убагында ошолорду караган эмес. Балдар деген барганда, башында барганда баягы присяга берип атканда айда кар жаап, балдардын баарын эмелеп жанда турду да. Тургандан кийин аларды кайра алып барып туруп мустак суу менен баягылардын баарын шланг менен жуунтат, балдардын баары үшүп турган балдардын баарын. Анан кийин кээ бир температура болот. Ошондон температура болгон балдар бар экен. Көп эле балдар температура болушуптур. Энден бир ата-энеге баласы чалып туруп ушинтип атабыз деп чалса, ал киши барып, эми мен балама эле алып берип койсом, башка балдар эмне болот деп, ал толтура дары апарып бериптир. Жадагасы ошо энде дарысы да жок экен ал жерде. Дары да бербептир балдарга. Анан ошол оорунун баарын ошол моментте тиги бала ооруп калганда, аны жашырып коюшат, жашырышат. Анан качан утуруу ушинтип ай сайын эле 7-тен 4төн балдар чыга берди да. Ошону чыгып аткандан кийин акырында 36 бала болду, бардыгы. 35 бала болду. Ошончо булар военныйлардын эле шаллакылыгы, врачтардын шаллакылыгы, ошо жерде иштеген фельдшерлердин да шаллакылыгы, эч кимди караган эмес, балдарды караган эмес. Убагында балдарды караса, ушул эмеге чейин жетмек эмес балачы, ушунча бала оорумак эмес. Анан ошолордун шаллакылыгынан жанагындай болуп, ушул эмеге кабыл болуп калышты балдарыбыз. Эми азыр балдарыбызга ошо военный билетин эле ала албай атабыз да. Ошо военный билетин бизге туура эме кылып берсин, балдар кайсы бала кайсы эмеде служба кылды. Ошолорун жазып берсин. 6 ай служба кылышты биздин бала. 6 айдан кийин уже жок. Же нары эмес, же бери эмес ортодо калып калды балдарыбыз. Больницада жатышты да 4 ай жатты. Менин баламды ошо жанагы ооруган баланын ордуна алмаштырыш. Менин балам бияка келгенден кийин эмеси толуп калып, менин балам калып калган армиядан. Армиядан калып калгандан кийин анан кайра ошол тиги бала ооруп, жанагыча ооруп калат да. Ооруп калгандан кийин менин баламды анын ордуна кайра алып барып, менин баламды коюшат. Присяга бергенге 3 күн калганда, 4 күн калганда.
Анан менин балам да кошулуп алар менен кошуп анан баары бир контакты болду деп эме болуп калды да. Сиз Эмеси. ошондо жоокердин энеси болосуз, Мен жоокердин эмесимин. Уулуңуз азыр эмне жумуш кылат эми? Абалы кандай? Абалы азыр жакшы эле эми. Бирок постоянно карап турабыз да. Эчтеке кылдырбайбыз. Студент. Эмне кыласың? Окуйт да. Азыр кантип эми аярылап карайсыздар да? Конечно, иштетпейбиз, оор нерсе көтөртпөйбүз. Мурункудай эмес. Салбайбыз. Мурункудай эмес эми. Жоокерге барып келгенден кийин, аскерге барып келгенден кийин. Мурдагыдай иштей албайт. Мурда деген аябай чоң бала эле. Мынакей ал эмес жанагы Максатбековче МВДга иштей турган бала келип, азыр көрсөңөр чүкөдөй кымындай бала. Азыр кайра ооруп атат, ошол бала 2 ай болду больницада жатат. Ошол 35 баланын ичиндеби балдары? Анда ичинде. Ошол последний ооруган бала ошо өпкөсү өтө пораженный бала эле да. Ошол бир бала, акыркы бала эле. Ошол азыр ооруп атат. Дары дармекке канча акча кетип атат жылына? Жылына өздөрү берет. Өздөрү берип атат да? Фтизиатрия өздөрү берет негизичи. Ооруганы барганда негизи көзөмөлгө алса берилет да. Ошо биз мисалы үчүн көрсөтүп турабыз, алабыз дары. А бирок булардыкы деген эми носитель болот экен, жукпайт да. Анан бирок баары бир элдер коркот да, бул туберкулез дегенден кийиндечи алыстап эме кылышат. Анан балдарга өтөт бекенби? Төрөлгөн балага. Анысын ошо экенин билбейбиз да. Ошону билбейбиз. Төрөлгөн балдарына а так мындай жукпайт. Анан эми балдары кандай болот билбейбиз. Ошо 6 бала үйлөндү, 6 баланын мына жакында бирөөсү балалуу болот. 2 ай калды. 2 айдан кийин келинчеги төрөйт. Ошол баланын энеси кечээ звонок кылды, ыйлап, баламдын өпкөсүн тарттырсам кичине тыгак издери чыгып атат. Эми баласына мына 2 ай калды төрөлөт. Анан ошо баласы кандай болот деп жанагы Кочкордогу баланыкы ошентип чалды да. Анан аныкын мен биле албайбыз эми анык. Бул жерде жоокерге барган бала эле эмес, эми анын мисалы сизге чалып аткан эненин небересинде дагы уже коркунуч. Ошо небересинде да коркунуч болуп атат да. Себеби дегенде ал баланын деген айылга барып учетко турду да, фтизиатрияда учетту. Анан ал бала үйлөнгөндөн кийин аяктын врачтарынын баары билет да, бала ошону менен контакт бар экенинчи. Анан эми баланы аябай карап атышат да, эми төрөлө турган баланычы, эми бул балаңар төрөлгөндө эми кандай дешипчи. Анан булар ошо Бишкектен билип бергилечи дейт. Анан судмед экспертиза эмнени билет? Бала пока төрөлүп анан алат да немесин экспертизасын. Анан мен доверно салып алып, ошо сотуна дайым эле келип жүрөм. Такайлы. Анан ошон үчүн сот этегине чыкпай атат. Эмне үчүн балдар чогулбайт же тиги жанагындай балыкчыныкы, тиги тооксоронуку деп врачтар толук болбой эле сот ушинтип эле узарып атат. Биздин балдар деле ошо сот эрте чыгып, анын чечими менен жерлерибизден билеттерин оңдоп алсак дегенне үмүттөлөйбүз да. Сот убагы менен карабайт экен. Келсек эле бир киши жок болуп калса эле болду. Кетип калат. Сот болбой калды бүгүн жок деп. 2-3 жолу сурандык. Жок болсо деле башкаларына көбүрөөк эмес бүгүн өткөрөр эле деп да сурансак дагы болбой коет. Сот чыгып кетип калат. Ошол соттун жыйынтыгы жакшыраак чыгып берсе жакшы болмок бизге. Балдарыбыздын жок дегенде военный билеттерин жаздырып алсак жакшы болмок. Годин деп жаздырып алсак, өздөрүнүн службасын эмне кылып атканда ошолорун жазып берип койсо бизге башка эч нерсенин эле кереги жок болчу. Балдарыбыздын тагдыры уже талкаланып калды да, эми эч жерге иштей албайт балдарыбыз. Барбайт дагы, барып эме кылып көрүп көрчү, алаксып барып келчи десең дагы барбайт үйдө эле. Биздин өзүбүздүн эле карамагыбызда болуп калды балдарыбыздын баары эле. Ошолордун эле көзүн карап отурабыз азыр. Негизи бала өпкөсү келген ошо жугузду деген баланыкы өпкөсү негизи пораженный экен да. Пораженный деп эле бар, ооруйт деп эле жазылып берилген болчу деп айтыптыр врачы. Анан ортодон бияка келип Урбачыга чейин келгенге чейин ошол жерден бир 5-6 баланын атасы военкоматта иштейт, Эргеш деген киши. Ошонун баласы ооруп келип атат да менде. Ал бала деген Тоосторон учетунда жок экен, больницасында. Биякта учетто экен. Аны да изилдеп таптырдык да биз издеп жүрүп. Аяктан эмес экен деп. Ошо биз дагы Тоостор болуп болобуз биз анан кийин. Элдин баары бизди жаман көрүштү ошондой эле. Чогуу жүргөндөрдүн баары эле жаман көрдү бизди. Как будто биз жугузуп койгонсу. Анан акырында уруштук, биз деле силер менен жүрөбүз, биздин бала да ооруду деп. Ошентип анан изилдетип таптырсак ошо Тоостордон чыкты, ошо баладан чыкты. Айтып атпайм жана ал баланы. Ошо жоокерге баргычакта эле анда оору бар болгон экен да демек. Ал канча жыл мурун эле бар болчу экен. Аскерге кетип калган. Ошол ал деген юрфакта окучу экен ал бала. Ошого эле военный билет керек болуп калып эле атасы буларга кошо ийген да. Анан балыкчыга келип айерден текшерилет. Атасы кошо келет казармадан. Кошо келип анан ошол жерден баласын өткөрүп ийет. Анан бияка келгенде баягы
алар чуркатат, эмне кылар атан ошондон анан чыгыптыр да жанагы эме. Араң турган туберкулездун эмеси чыгат. Анан тиги бала ооруп калат. Ооруп калганда айтып атпаймынбы, ооруп калгандан кийин аны алып кетишет сразу эле. Айылдын кийим-сийимдерин баарын өрттөшөт. Аны дагы биз билбейбиз. Аны да кийин балдар айтып чыгып атат. Ошентип ал баланын кийимин өрттөгөн, анан андай кылган, мындай кылган. Ошо баланын ордуна менин баламды алмаштырышат да. Анан аны айтсак дагы такыр эле моюндарын албай атпайбы, моюндарын албай таанып эле такыр эме кылышкан жок. Бизде эмес деле ушу азыркыга чейин ушинтип эле келе атышат. Анан эми аларда болбосо кимде болот ошо эке күмөмүз да биз. Же аныз, же сот билбесе, же врачтар өздөрү билбесе, же военкомдор билбесе, анан ким билет ал балдар? Биз таптаза балдарсыз жибергенбиз. Бүт барсын балабыз таптаза болчу, таптаза кеткен. Ошол эле баланын эле айынан ушунча бала мына жөн эле деген болду. Эми ал кишинин баласы жөн эле жүрөт. Эчтеке болгон жок. Ал өзү киши иштеп атат тогуктурда азыр казарманда. Алга сот эметилген жок. Сот болгон эмес окшойт ага, ал жөн эле иштеп атат казарманда. Эрге иштеген киши иштеп атат. Негизи ошонун баласынан жугуптур. Прокуратура өздөрү дагы барып эме кылып келишкен ошол экени. Бар экен дешкен да. Бар экен дешти. Ооруптур деди. Баланы чыгарып кетип атканда бияктан орду. Эжеси ооруп калбады, чыгарып кеткен. Оператор биякта жатканда 17 ноябрда үйүнө звонок кылат. Баласы температура болуп атат деп, бул талант звонок кылып айтат, балаңар температура болуп атат, антаймай мындай болуп атат. Хорошо, кызым барып чыгарып кетет деп анан эжеси келип чыгарып кетет, температура болуп аткан баланы. Алып кетип эле анан оператордон телефонный разговорду айтпады эле. Балам кичине печеньден проблема болуп атыптыр. Мен үйгө кармап туралы деп ошол экинтип айтыптыр. Ошондо ошол кезде эле ошол киши эми военный киши экен, ошондо эле айтпайт беле, балам ушундай болуп калды, балдарыңа көзөмөл кыл, мына эвакуацияга ал ошол моментте десе, мүмкүн бул часть эле бир немесин көрмөк да, баягы эме кылыпчы, аракетин кылмак да. Анан ал киши деген печеньден кичине проблема болуп атат деп туруп алып кетип калат. Андан кийин бир ай өткөндөн кийин декабрда Шишин Алиев бир бала түшөт, половина өпкөсүн алдырды да. Уже жарабай кеткен да, бир айдын эле ичинде. Өпкөсүнүн жарымын алдырып койду, операция болду. Анан кийин эле январда уже 10 күндөн баштап эле уже 5тен бала, 6дан бала ошентип отуруп, февраль, март, апрелге ошентип күндө түштү дагы, уже массовый 35 бала болуп кетти да. Анан булар уже эчтеке кыла албай калышты да. Военкоматтар менен врачтар менен шаллакылык болуп калды. Ошо балдарыбызды карабай койду. Эмеге барганда дагы, часка барганда да балдарыбыздын жаткан жерин да көрдүк биз. Ызылдап, кырылып, урушуп жүрүп, жаткан жерин көрсөңөр эми бир шумдук аянге. Оорубаган деле бала ооруйт аерге. Бүт барын тигеме кылып коюптур да, балдарыбыздын баарын бир комнатага киргизип жаткырып коюптур биз барсак. Эчтеке тамактары жок, ачка эртең менен саат 7-те берилет экен. Өздөрү ооруган балдар болсо, балдарыбызда ит тиги эмеле малдарды машинага жүктөп барат го. Ошондой кылып апарып эле больницага таштап коет балдарыбыздын баарын. Анан балдарыбыз чалды бизге, ушинтип папа больницага келдик деп, мен балам чалды. Эмнеге? Билбейм деп. Анан каяка больницага бардыңар десем, тетиги эмедеги туберкулезныйга, советскийдеги. Ошол жака түшүп калдык деди. Анан эмнеге деп ушинтсе билбейбиз, биз ушул жака алып келди 3 күнгө чейин. Анализиңерди алып текшерип ушинтип өтөбүз, анан кийин эле кетесиңер деп ушинтип деди. Анан мен ошону угуп алып эле кечинде эле алып келиптир, барсам эле бир дагы военныйлардан бир дагы эме жок, эч ким жок. Балдарды алып келип туруп шагыратып эле алып келип эмеге таштап коюштур. Бизге дагы айткан жок, балдарыңар ушинтип келди деп да айткан жок. Мал жүктөгөндө эле алып келип таштап коюп эле кетип калыштыр бүт бар теңир. Балдарыбызды эч ким сураган жок. Мен барсам эч ким жок экен. Анан айттым, врачтар урушуп калды, балдарыңар эми башлап, балдарыңар минтип атат, тинтип атат деп урушуп калды. Анан буларды караган эч ким жок бекен. Эмелерден келбептир, военныйлардан келбептир. Жок, алар келип таштап коюп кетип калды деп ушинтишти. Анан кийин ызылдап, андан кийин биз военныйларга жолугуп айтсак, эмне дешти? Биз тиякта дагы эме болуп калды, биз ошол жака кетип калдык, балдарды алып келип больницага тапшырып койдук деп атпайбы. Биз балдарыбызды больницага берген жокпуз да, биз деген балдарыбызды ошо военныйларга бердик да. Ошол жака өткөрүп бердик да, ошолор келип бизге айтыш керек болчу. Мына ушундай болду балдарыңар деп. Эч ким бизге эчтеке деп айткан жок. Тамактары өзүбүз үйдөн тамак аштарды алып барып берип аттык, күчтүүлөп, кадимкидей мал сойдуруп келип коюп кайнатма алып. Бир комнатада канча бала болсо, ошол балага жеткидей биз сүйлөшүп алып барып аттык. Сен бүгүн алып бар, мен бүгүн алып барайын, анда группа кылып алдык да ошону сүйлөшүп аттык. Уулдарыңарды армияга жөнөтүп туруп, анан кийин туберкулезный больницага жатып деп чалганда кандай сезимдер болду? Жүрөгүбүз түшүп калды. Мен мисалы үчүн жүрөгүм түшүп калды, сразу эле мен казарманга чалдым. Тиги баламды алып кеткен военкоматка чалдым да, сен ошол жактан текшерттиңби точно баламды?
ооба эже таптаза болчу балаңыз деди. Мен кызым ошол жакта болчу, кызыма дагы чалдым. Кызым алып барып өткөргөн. Апа таптаза болчу бияктан деди. Таптаза кеткен деди. Менин балам мартта эметти да, марттан баштап анык ошо мартта билинди. Марттын 24-үндө ошо больницага алып барыптыр, ошондо чалды мага апа. Ушинтип келдик деп чалды. Анан мен барып эле врачка барып эле сразу эле кана эмесин көрсөткүлө, снимагы кана. Өпкөсү кандай экен кана мен көрөйүн дедим. Десем эле алар тиги чувствительный болуп атат. Шилекейинен чувствительный чыгып атат деди. Снимакты көрсөтпөй коюшту аерден дагы. Эртеси күндө барып сурадым, анда да көрсөтпөй койду. Анда мен баламды бергиле, мен тарттырып келейин башка жака деп ушинсем, жок эже бияктан тартып атабыз, жакшынакай бизге деген эч жака чыгарбагыла деп эме берип койгон деп ушинтип койду врачтар. Анан ошол бойдон эле жалпы эле балдар менен калып калды. Анан балдарды бир күнү тияка алып барышат, бир күнү бияка алып келишет. Ушинтип сүйрөштү балдарды бар. Анан эми курабычкы менен ооруп калышын жакшы кабыл алмак белек. Туура жаман эле акыбалда калдык, жаман ойдо калып эле. Анан жакшылап текшертип, булардын аныгын тагын анан могу экспертизадан, прокуратурадан экспертиза дайындап, ошо балдардын баарын эме кылды да, текшертти. Ошондой экспертизанын жыйынтыгында дагы мен бир нааразычылыгым, балдардын баарыныкы тең окшош чыгып калгандай да. Окшош чыгып калгандай. Анан биз мындай бир балдардын немесин тиги ошо берген жыйынтыгын окутканда ошо бир эки бала менин баламкы деле окшош болуп эле чыгып калыптыр. Анан андай болбош керек эле деген ойдомун. Биз кыргызча ойлогондо. Бир бала кийин ооруду, бир бала мурун ооруду. Анан бирөөсү кандай болуп ооруду, ошо жыйынтыктарында бөлөк-бөлөк болуп чыгыш керек эле да. Ошондой болуп чыгып калды окшойт деп атам да, мен да ошондой окшош эле. Менин балам деле ушул балдар менен чогуу солдатка барган, ал дагы ушинтип ооруду. Мен болсо ушинтип өзүм ушу балдар менен турам, жалгыз эле ошо чоң баламдан неме кылып жүргөм. Анан ал дагы ооруп калып, же андан немете албай, документтери туура эмес. Сотко эл менен чогуу ушинтип кайра келем, мен дагы балдарымды эчтип алып. Ошо менин кайрылуум ошол жакшылап эме кылып чыгарып берип койсо, документтерин тууралап. Ошо Садыр Жапаровдон суранарым ошол, балдарыбыздын документин тууралап берсин. Ташиевке дагы суранам. Мен дагы ошо жалгыз бой энемин. Балдарымды эчтип алып, сот болсо сотко келем. Тияка бияка десе аяка барам. Ошо ушинтип эле балдар менен чогуу ооруган. Меники деле ушу айтып өткөн ата-энелер менен чогуу болчу менин балам деле. Эми суранабыз ушу Ташиевден, ушу биздин балдардын көйгөйүн, балдарыбыздын документтерин, балдарыбыздын ден соолугуна, ошо армияга барабыз деп ден соолуктарынан айрылды, ушуларга көңүл буруп койсо, Садыр Жапаров деле ошентип койсо болмок. Көп эле жерге кайрылдык аларга жетпей калдыбы, же жетип эле ошондой эме кылып байкоосуз кылып койдубу, биз билбейбиз да, иши кылып. 3 жылдан бери эле кайрылып эле келатабыз. Ар кайсы жерге арыз жазып деле келатабыз. Эми ушу кайрылуубузду Ташиев менен Садыр Жапаров экөө көрсө, бизге деле ошо элге чечилген жакшы жагын чечип берсе, бизге дагы ошо балдарыбыз да биз элдин балдарындай болуп, алар дагы бир жерге иштегендей болсо жакшы болмок бизге. Ошо военный билеттерин чечип берсин, анан балдарыбыздын ден соолуктарына дагы кичине көңүл буруп карап, ошолорго жардам берсе жакшы болмок. Кээ бир ата-эненин колунда баары бар, жогу бар, жетим балдары бар, атасы жок же энеси жок, ушундай балдар да бар да. Алар такыр эле калып калып атат. Ушунча эмеден бери 3 жылдан бери эле ушулар менен соттошуп эле келатабыз. Же сотубуз бүтпөйт, же балдарыбыздын документи бүтпөйт. Ошол орто жолдо келатабыз. Биздин үнүбүздү деле уккан деле киши жок окшойт. Айлабыз кетти, анан ошо силерге кайрылып, силер аркылуу жетеби деп кайрылып атабыз. Ушундай кайдыгерлик болбой, ушу кыргыз армиясы деген Кыргызстанда мыкты эле болуп турса деген оюбуз. Ушундай кайдыгерлик болбосо, врачтарда деле, военныйлерде деле баары бирин-биринде контролу жакшы болсо, мындай чыкпай калат беле. Эгерде мүмкүн жана бир бала ооруп келбеген болгондо, мынча бала оорубайт беле. Же мурдатан военныйлерде дагы ошо балдарды жаткырган жерде дагы бир нерселер болгонбу? Ушунун баары табышмак. Ушун үчүн Кыргызстанда кайдыгерлик болбой, силерге окшогон, эми биздин жогору жактагы иштеп аткандардын баары ушу түз мамиле кылып болсо эле ушундай иш жакшы болот эле деген, Кыргызстанда иш оңолот эле деген эле ниет тилегибиз. Ошо учурдан пайдаланып биз деле Жапаровго, Ташиевге кайрылабыз. Ушул соттун бүтпөй атканы, биздин тыңгылыктуу жыйынтыгыбыз чыкпай,
балдардын белети колуна тийбей атканына көз салып койсо деп ойлойбуз. Баарыбыздын оюбуз эле. Ата мекенди коргоо ыйык милдет деп абдан айтылып, көптөгөн макалалар жазылып келет, бирок жоокерлерге кылынган мамиле ушундай. 97-632 номурдагы аскер бөлүгүндө мындан 3 жыл, 4 жыл мурун ушинтип 35 жоокер кургак учук жуктуруп, эми элестетиңиздер, аскерге барып туруп кургак учук жуктуруп келатканда. Эми бул жерде аскерлердин, жоокерлердин эртең ден соолугу кандай болот? Алар деген чек арада чеп боло турган адамдар, жоокерлерибиз биздин. Ошолор эртең мекенди коргойт. Бирок ушундай кылып өткөндө Караколдо болгон окуядай бир уруп, бирөөсүн майып кылып, бул жактан шалак кылып, оору жугузуп, аларды да кошо майып кылып, бүгүнкү күндөгүдөй үй бүлөсүнө айтпай кээ бирлери үйлөнүп атат, ушундай жагдайлар болуп атат. Анан дагы барып мынакей 1-май райондук сотуна келгенде бул жерде бул энелер айткандай күнөөлүү адам азыркыга чейин жыйынтык жок, күнөөлүү адам азыркыга чейин тактала элек. Биз буга чейин дагы мындан 3-4 күн мурун дагы коргоо министрине расмий кат жолдогонбуз. Ушул ата энелер менен тийиштүү кызматкерлерди көзмө көз жолуктуруп, биргеликте маек кылалык деп. Бирок андан бери 4-5 күн өттү, азырынча бизге жооп келе элек. Эгер жооп келсе дагы бул маселени чогуу чараң дагы мындан ары дагы чагылдырып, мындан ары дагы окуя кандай болгонун дагы сиздерге көрсөтүп беребиз. Эмне үчүн ушунча убакыттан бери 35 ата эне оору жугузган жоокерлердин ата энеси убарасын тартып келет. Сиздер менен Сокол медиа сайты болду. Аман туруңуздар.